Жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Нарын облусунда, Нарын шаарынан бүгүнкү маекти сиздерге тартылганы даяр турабыз. Бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, актер Канат Мамырканов агабыз менен баарлашабыз. Ассаламу алейкум ага. Сагыз жакшыбы? Бар бол, жакшы. Аман эсенсизби? Жакшы, Кудайга шүгүр. Кандай отурасыз ага? Эми күндөгүдөй эле. Гүлүп жайнап. Гүлүп жайнап. Элдерге позитив тартуулап эле. Жаштык. Жолго элегизге дагы бир канча убакыт болуп туруп экен. Чалышып сүйлөшкөндө эле дароо. Эбирбай келе кал, сүйлөшөлү, маектешели деп айтканыңыздан кубандык ага. Бүгүнкү биздин оюбузда буга чейинки маектешкенде айткансыз да. Мен негизи ветеринармын депчи. Мен ветврачмын. Бүгүнкү күндө мен артистмин депчи. Бүгүнкү урматтуу көрүүчүбүз интервьюнун маектин жолу бул ветеринариядан Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти дегенге чейинки жолду сүйлөшөлү ага. Хорошо. Туура көрсөңүз. Болот. 11 классты бүткөндөн кийин эле Нарын областында айыл чарба техникуму бар эле. Союз кезде 1980-жылы 10 классты бүтүп, 81-жылы ошол Нарын айыл чарба техникумунун ветеринария факультетине киргем. Ошол жакта жүрүп, баягы студенттик кез ошол жакта өткөн. Ал Союз кезде Ала тоо жазы фестивали деген студенттердин чоң фестивалдары бар болчу. Ошол экиге ушу Нарындан 2 киши ушу техникумдун атынан барганбыз Бишкекке, кароо сынакка. Азыр ошо Афганистандын Кызыл жылдыз орденинин кавалери болуп жүрөт. Койчубек Мусаев деген менин группалаш жакшы таанаган теңиш балам бар. Ошол Жданов айылынан. Ошол экөөбүз ошо Ала тоо жазы фестивалине барып Бишкектен. Ошо жерден Жумабүдүн Иширалиевдин Жашасын аялдар деген ырын ырдап, Ала тоо жазы фестивалинин лауреаты болгонбуз. Достор, мен бул кубик Рубикти кантип чогултушту билбесем дагы, О-мобилик операторунун Переходи на О-комбо тарифин кантип чогултушту билем. Сиз уктуңуз беле бул тариф боюнча? Достор, бул комбо эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү сизге берет. Ал жакта өзүңүзгө керектүү жана кызыктуу, эң башкысы акысыз опцияларды өзүңүз чогултуп алсаңыз болот. Кантип? Мен силерге көрсөтүп берем. Ар бир тарифте сизге керектүүнүн бардыгы бар. Бул жакта өзүңүз көрсөңүз болот. Жана өзүңүз таанышкандан кийин керектүү тарифти кошуп алсаңыз болот. Мисалы, мен азыркы кошо турган тариф бул Переходи на О-комбо. Кошуу үчүн Мой О тиркемесине киребиз. Кирген соң мына ушундай ылдый жакты көрсөтүп өткөндө тарифтер жана кызматтар деталдаштыруу деген чыгат. Сизге бул жерде тарифтер дегенди басасыз. Баскандан соң бул жерде сенин смартфонуң үчүн деген атан бөлүкчө бар. Анын ичине кирген соң бир канча тарифтердин тизмеги чыгат. Ошол эле учурда мага керектүү тариф бул Переходи на О-комбо. Себеби түйүн ичинде чалуулар чексиз жана ошондой эле интернет 40 гигабайт, түйүнөн тышкары чалуулар бул 40 мүнөт. Алгач аталган тарифке өтөбүз. Макул. Сиз тарифиңизди керектүү түрдө алмаштырдыңыз. Бул тарифке өткөн соң бул жерде акысыз опцияны өзүбүз тандап алабыз. Бул максималдуу түрдө 2 опцияны акысыз тандасак болот. Жана өзүбүзгө керектүү учурда каалаган опцияга которуу, алмаштыруу жолдору дагы каралган. Мага сөзсүз түрдө 40 гигабайт интернет керек. Жана ошондой эле кино көрөбүз, кыргыз кинолорун. Ошон үчүн онлайн кинотеатр Этном медианы күйгүзөм. Даяр. Болду, достор. Достор, мына ушундай комболар чогулду жана ошондой эле кубик Рубик да чогулду. Өзүңүздүн жашооңузда сонун акысыз опциялар менен өткөзүңүз. Көрүшкөнчө. Ошол жерден лауреаттыкта ошо Кыргызстан боюнча 11 студент, Орто Азия Казакстан боюнча 7 студент ошо Алматы шаарындагы Медео деген баягы айтылуу медиагага барып, ошол жерде ырдап лауреат болуп келгенбиз. Сиз ырчы дагысызбы? Ал кезде ырчы болчумун. Жаш кездеби? Жаш кезде. Анан азыр болсо мен ырчы эмесмин, азыр актёрмун. Ошол бир ырдап да коесуз да? Ырчылыктан актёрлукка ооп кеткем да. Анан ошол 83-жылы ошол жерге барып лауреат болуп, кайра
нарын жергесине келгенде обкомдун 3 секретары Сагын Мамбетакунова деген обком партиясынын 3 секретары экебиз бизди аябай жакшылап тосуп алып бул жерден. Ошол эки баланын бир тал чачы жерге түшпөсүн деп техникумдан. Анан ошол боюнча өнөр боюнча ошо маданият жагына ооп лауреат деген медалыбызды алып алып келип бул жерде жер менен баспай ошо көкөлөп учуп шумдук болуп калдык. Анан ошентип жүрүп эле анан ушул театрга келип ырдап калчубуз. Ыргесе ар кандай баягы азыркылар айткандай иш-чарага көп катышып эле ушул жакта болуп калдым. Анан заманыбыздын залкары болчу ошол кезде. Алмаз Сарылыкбеков деген режиссер, ушу театрыбыздын башкы режиссеру эле. Ошол Алмаз Сарылыкбеков канат сен бул театрга келип иштебейсиңби дегенден Алмаз байке менден кандай актер чыгат деп Алмаз байкеге жок иштей албайм мен театрда артист болуп иштей албайм деп болбой техникумду бүтөйүн деп жүрүп 83-жылы техникумду бүтүп айылга Чарбага мына азыр өзүм туулуп өскөн Миңбулак айылында ветсанитар, веттехник болуп иштедим. Андан заводчный, ал кезде ветеринарияда заводчный жок болчу. Заводчный болчу зоотехник факультетинде. Ошол экини 83-жылга чейин окуп, анан театрга кирип, театрда гастроль тияк-бияк болуунан аяктан отчисление болуп калгам. Сизди Зарылбеков алып келди ошондо, э? Ошондо мен канча жаштасыз ошол кезде? Ошол кезде 83-жылы 20 жашта элем. Ай, бойдоксуз. Жок, үйлөнгөм. Ошол кезде үйлөнгөнсүз? Үйлөнгөм. Эки балам бар эле. Эрте үйлөнгөнсүзбү? Эрте үйлөнгөм. Анан айылда келишпестик болуп, главный ветврач менен жакшы тил табыша албай аякта жүрүп, анан кийин Алмаз байке 2-3 жолу айтты, сен ордуң театрга келип иштебейсиң десем эле, ушу менден кайсы артист чыгат, мен кайдагы, менден эмне кыйраткан артист чыкмак эле, өзүм мал доктуру болсом деп жүрө берип, анан 83-жылы башкармабыз, анан главный ветврачыбыз ошо келишпестик болуп, баягы жумушка барбай калып, кечигип калып, шыгылып ушундай болуп, анан кийин жумуштан бошоп калдым аякта. Анан келип Нарын шаарында анда райвет станция деген бар эле, мясо комбинат бар эле, шаардык лаборатория деген бар эле, областтык ветеринария бар эле. Ошонун баарына жумуш издеп, кызмат издеп, мен ушундай сен веттехник эле, айылда иштеп келдим эле, ушундай жумуш издеп жүрдүм эле деп Нарынга келип, эч жерден жумуш таппадым. Мясо комбинатка да бардым. Анан эч жерден жумуш таппай, шылкыйып ушу көчөдө өтүп баратсам, Кыргыз Республикасынын эл артисти азыркы Табылды Актанов, Адылбек Кыязов, Күмөндөр Абылов, Калыбек Назаралиев ушу эшиктин алдында турушкан экен. Театрдын алдындабы? Театрдын алдында. Анан мен өтүп баратсам эле, эмне кылып жүрөсүң деп, Табылды байке экөөбүз жердеш болобуз бир айылдан. Анан Табылды байке эмне кылып жүрөсүң буякта дегенден ушинтип жумуш таппай, жумуш издеп жүрөм. Десем, биздин театрга кирип иштебейсиңби деди. Байке, менден кайдагы эмне артист чыкмай коюңузчу. Десем, бизге ушу сендей бир бала керек болуп атат театрга. Жүрүчү деп Алмаз Сарылыкбековго алып кирди. Алып киргенде иштейсиңби деди. Анан ошондо мукактанып, менден эмне артист чыгат деп мукактанып, иштей албайм го Алмаз байке, мындай эле бир жеңил-желпи жумуш бербейсизби? Электрик болсо, же монтировщик болсо деген жумуш сурасам, сен артист болосуң, сенден жакшы бир чоң нерсе чыгат. Давай театрга кир. Мен сага айлыгың канча деди. Анан мен айылда 56 сом алып иштечимин. Союз КСте. Мен сага бул жерден 70 сом айлык коюп берем. Ошону менен иштейсиң. Бир ай, 2 ай 70 сом менен иштейсиң. Андан кийин айлыгыңды 120га көтөрөм. Анан ошо менен артист болосуң деп, анан кийин театрга киргизди. Театрга кирип, арыз жазып, кол коюлуп, бардыгы бүткөндөн кийин эле бир жумадан кийин Сейит Казаандабековдун бригадасы менен Талас областына гастролго чыгып келесиң. Бир айга.
барып кел, андан келгенден кийин результатын көрөбүз деди. Ошону менен үйдөгүлөргө барып ушу театрга иштеп калдым десем, атам менен экөө тең каршы чыкты. Эми театрга иштегенде сен үйгө жолобойсуң, анака мынака үй бүлөң бузулат, же келинчегиң артист болбосо, өзүң жалгыз бала болсоң деп эле такыр көңүлсүнбөй койду. Анан ошондон жүрүп отуруп эле анан кийин мен эми артист болбойм, ал жерде электрик болуп иштеп атам деп үйдөгүлөргө жалган айтып, свет артисттер ары бери басканда свет беттерине свет кармап берип атам деп жалган айтып, ошону менен анан театрга иштеп калдым. 83-жылы. Анан ошондон ушул бүгүнкү күнгө чейин ушу театрда аздектеп иштеп келе жатам. Ким билиптир байке? Күндө эле жумушка келип, ролуңузду аткарып эле, мынтип эле жүрсөңүз анан эмгек сиңирген нарсын алып кат деп байке. Өзүңүз деле ойлогон эмессиз да мисалы. Үч уктасам түшүмө кире элек болчу. Анткени менин очередим да жете элек болчу эмгек сиңирген артистке театрда. Кандай бир кезек болобу? Менден мурунку иштегендер ал эле келет. Анан кийин ошо кезеги менен кетип турчу эле. Мындан 6-7 жолу документим министрликке кеткен, ошол боюнча бастырылып жаткан. Анан министрликтен сураптыр кыргыз фильмден. Кимди ошо эмгек сиңирген эл артистке көргөзөсүңөр, көргөзбөйсүңөрбү деп кыргыз фильмден сураса, раматтылык Марат Жантелиевди, раматтылык болуп кетти Азиз Муратилаевди, анан мен үчөөбүздү көргөзгөн экен кыргыз фильмден. Садык Шернияз. Анан ошону менен буйруп, баарынан биринчи ушу кино тарабынан мен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артист деген ардактуу наамды Соке деп коебуз го. Сооронбай Жээнбеков президентибиздин колунан 2018-жылы алдым. Эрте үйлөнткөн жалгыз баласың деп. Атам менен энем карып баратабыз. Ошо карып бараткан кезде эртерээк үйлөнүп, неберелүү болуп, неберенин жытын жыттап деп. Анткени бир үйдө үчөөбүз эле болчубуз да. Мен, атам, апам. Карындашым бар эле. Анан аларды карындашым деле чоңоюп, койгонубуз койгон жерде, турган жерде эле болчу да. Анан атам бир Кудайдан тилек кылчу. Ушул бир үйүмө бир үйдүн тиги бурчунан бул бурчуна бир мындай кирме тартылып, анан неберелеримдин сийген шымдары илинип бир жыты, бир үйүмдүн жыттанып турса деген тилегим бар эле дечү эле да. Анан ошол тилегине жетип, ашка 82 жашында каза болду. 2006-жылы 82 жашында ошо кайтыш болуп калды. Сиз канча жашыңызда үйлөнүп атасыз? Мен ошо 20 жашымда үйлөндүм. 20 жашыңызда жогоруда айттыңыз го, театрга киргенде мен эки балам бар болчу деп. 18 жашымда үйлөнүп турмун. Азыр канча бала, канча кызыңыз бар? Азыр 2 эркек 4 кызым бар. 2 кызым Көлдө. Бирөө Ак Сууда. Бирөө болсо Кош Көлдө. 2 кызым бу нарында турат. 2 эркегим экөө тең нарында. Бирөө айылда мал салымды карап. Битке анча-мынча абышка кемпирден калган кичинекей чарбагыбыз бар, ошол экени карап, улуу эркек балам ошо айылда турат. Миңбулакта. Миңбулакта. Өзүм болсо бул нарында кичи балам колундасыз. Колумда. Ал кичи балам дагы ошо мындан 2 жыл мурун Бөрү деп ачылып, спецназ. Бөрү. Ошол экенин катардагы жоокер эле Баткенге барып, бутуна ок тийип, ошо бутуна ок жаңылып, ошол жактан келип азыр нарында. Ушул Тайлак Баатыр 20-25 иштеп коебу. Могу аскер бөлүгүндө. Азыр жакшы эле өтөн соло? Жакшы буюрса, жакшы баягы бутуна осколка тийген. Осколканын чачырандысы бутуна тийип, ошол менен азыр биякта иштеп атат. Жеңил жашоо, жыргал жашоо, жеткиликтүү жашоо болуп турса, мындай сонунда экен. Сиз баягы мындай жыргал жашоонун айынан мындай чыгып алып таксига кеткен жоксуз экөө убагында? Кээде ошол алган айлыгың деле жетпей калат. Машинеңме май куйганга акча табылбай калат да кээде, эртелгече. Анан эле акча берчи деп эле сурагандан
аласың. Анан 6-нчы дем алыш күнү бош кестерде чыгып анча-мынча таксап айтып коем, бир чака май куюп алып үйгө кирип кетем. Анан Нарындын эле Борбордук көчөсүнөн тиги башынан бул башына эле. Бул башына тынбай каттап коюп болду. Ошого бир чака май куям дагы, кайра барам. Үй бүлөмө да сүймөнчүлүктүү болуп да акча сурабай. Кино жөнүндө сүйлөшкүм келип атат мен. Алгачкы кино. Алгачкы кино 2004-жылы ошо азыркы заманыбыздын залкар режиссерлорунун бири Эрис Абдыжапаровду билесиң да. Ооба. Ошондо Айыл өкпөт деген кино тартып. Ооба. Ошондо бир алкаштын ролун өтүп, анан кийин Токо деген алкаштын ролун. Муну киного түшөм деген 3 уктусам түшүмө кирген эмес. Анан Бишкекте декада болуп, ошо жака барып Жаркынбай, Курманжан Даткада Жаркынбайдын ролун ойноп, ошол жерде ары бери чуркап жүрсөм эле бирөөлөр келип алып эле сүрөткө тартып аткан. Тиягаманчы, биягаманчы эле. Анан эмнеге тартып атат булар деп эле өзүм кызырланып эле анан кийин чалагыла мынтип сүрөткө түшүп берип коюп эле кайшактап кетип калгам. Анан эле бир күнү звонок этти Кыргыз фильмден. Канат Мамырханов ооба, Нарын драма театрынан ооба. Десем ушундай Эрис Абдыжапаровдун Айыл өкмөтү деген чоң проектиси бар. Ошо эки келип түшүп бересизби деди. Проект деген эмне экенин түшүнбөйм. Анан ошо кино тартып аттык эле, башкы ролдо Күмөндөр Абулов ойнойт. Анан ошолордун тегерегинде бир Токо деген алкоголиктин ролу бар, ошо экиге тартылып бересизби дегенден болуптур деп, канча күн тартылам десем, бир 7-8 күн тартыласыз деди. Болуптур деп барсам 2 ай жүрбөдүк. Ой. 2 ай 80 киши ошо жерде 2 ай жашадыңар. Жашадык анан. Көлдүн жээгинде жайдын күн. Ар бир 5-6 күнү көлдүн жээгине алып барып таштайт. Ошол жерде эс алабыз. Тилер кинону барып проба кылып келгиче. Анан ошентип жүрдү. Анан мен киного биринчи түшүшүмдө, киного түшүп көрө элек болчумун. Анан Мухаммед Токтобаев, Табылдактан, Каныбек Бекбатыров, Тургунбердиалиев жалаң залкарлар барып түшүп аткандан улар кандай тартылат болду экен, эмне болуп тартылышат болду экен деген ой менен барып эле кызыгуу болуп ошолорду карайм. Барсам эле, ой сен эс албайсыңбы? Жок, көрүп алайынчы кандай чөн. Турмушундагыдай эле ойноп эле жүрүшөт. Анан меники ушундай бир дөңгө чыгып алып тартылган жер экен. Анан ушул жерден ыйлап бересиң деди. Анан болуп турду. Анан кийин апамды эстеп алып, анан кийин ошол жерден 6-7 дубль тартты. 6-7 жолу ыйладым. Анан ошондо Эрис настроениең кандайга аке дейт. Ыйлап бүткөндөн. Анан аябай жакшы түштүк да ошол жерде. Аябай жакшы түштүк. Анан айылдын ичинен казан урдаганыбыз, ошол жерлерин тартылган го кино. Ар кай жерден тартылдык. Анан ошо менен 2 ай жүргөндөн эң биринчи тартылган кином ошол болду. Негизи жашыксызбы эке? Андай деле жашык эмесмин, кайрат жакшы эле, кайратты элем. Анан баягы актер деген өзү 4 кырлуу, 8 кырлуу болот экен да. Ыйлачу жерден ыйлайсың, момуш болгон жерден момуш болосуң, байкуш болгон жерден байкуш болосуң. Байсың. Бай болгон жерден байдай ойнойсуң. Манап болуп, Анан ар кандай мындай жылмалап айтканда кино экен, болбосо кыйноо экен да. Акыркы убакта тартылган Акыркы сабак деген кинодо жаштык деген жерим аябай популярдуу болду да. Анан TikToктун баары жайнап кетти. 800 000 просмотр болуптур. Миллионго жетпей калды да. 800 000 ошо жаштык деген сөзүм тартып алып, ар кимиси эле ошо кетирген экен. Ошону менен ал кинону бүттүк. Андан кийинки проектибиз ошол жылдан кийин, 1-2 жылдан кийин эле жүрсөк эле ошо Эрис Абдыжапаров кайра чакырып калды. Дагы алкаш жетпей атат. Эмне деген алкаш болду экен десем, боз салкынга тартам. Сен ал жерде Запорожец айдап тиги. Жок, жанагы Каныбек Бекбатыров көзүнүн ролу салмашып калды. Каныбек кичине жакшы болбой, анан кийин экөөбүздүн ролубуз алмашып, мен Кудаш дегенди ойноп калдым. Анда жанагы Запорожецти айдап Каныбектин ордунда болуп калдым да. Болбосо ошол жерде Каныбек Бекбатыров ойномок. Анан анын ордуна мен ойноп калдым да.
Жо негизи байкет сиз айтасыз го. Мен ичпейм, таптакыр ичпейм депчи. Ооба. Азыр ушу бүгүнкү күнгө чейин эле ушу кычкылтек ушу ачыган айран ичпейм да кептин кыскасы. Кичине бир күн 2 күн туруп калган жарман ичпейм кычкыл болуп. Анан арак, коньяк, вино, жана шампан, пиво дегендерди жок көрөйүн деген көзүм жок. Ошо мен негизи тарбиям ошондой болуп калды да. Туура эмес тарбияланып калдым деп коем. Кантип деген аны байке? Кантип ошондой болуп калды. Анткени жанагы жалгыз бала болуп чоңоюп калдым деп атам. Анан атам айтчу да. Атам бир керез айтып кетти эле. Бир жолу вино ичип кармалып калып. Анан сен деле болбой алган турбайсың, артист болуп вино ичип дегенден экинчи ичпейм десем көрөбүз. Мен 3 нерсе сурайм. Бир 3 нерсени айтам, ошол экини көңүлүңө түйүп ал деди. Аны айтыңыз десем айтты. Бирөөнүн сай сөөгүн сыздатып малын урдуба. Бирөөнүн бала бакырасын чырылдатып семьясын бузба. Анан менин көзүмчө мас болуп келип аялыңды сабаба, калганын кыла бер деди. Анан мен жаш кезимде дейт, уурда кылдым дейт. Эми ууру кылганда мал уурдаган жокмун дейт. Колхоздун чөбүн уурдадык, жемин уурдадык. Ууру деп эле ошону айтат. Анан мал уурдап, же бирөөнүн семьясын бузуп. Мен 2 нерсеге мактаналам дечү. Мен тамеки тартпайм. Анан кийин жанагындай бузукулук жолго барган жокмун, киши өлтүргөн жокмун. Калганын кылдым. Майда чүйдө жем уурдадым, чөп уурдадым колхоздо. Алардын баарын кылдым, арагын ичтим деп айтты да. Анан болуп ошол экил сөзү жүрөгүмө туруп калыптыр тык этип. Ошондон кийин эле балдар арак ичпейм деп эле ошо менен арак ичпей алгам. Ошондон ушу бүгүнкү күнгө чейин арак ичпейм. Бирок берилген ролдордун басымдуу бөлүгү ошол го экенсиз, мындай ичкен кишиники. Өзүм кебетем ошол экиге окшош го дейм. Себеп дегенде раматтылык жана Алмаз Сарлыкбеков дебедимби? Ошол киши айтканда, сенден бир жакшы комедийный актер чыгат, сенин кебетең бир башкача. Сенден көп нерселерди үмүттөнүүгө болот сенден дегенде. Анан ошол Алмаз байке айткандай эле ошо спектакльде деле бир мындай терс каармандарды ойнойм. Кинолордо көбүнчөсүн алкаш кинолордо ойнойм. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, азыр ушу кыргыз элине баягы көбүнчө жаштарга аттын кашкасындай эле таанымал болуп калдым. Кээ бир жерлерден апалар деле, аталар деле айтып калат: "Ой, сен баланча кинодо катышкан баласың, айланайын, өмүрүңө береке берсин" деп аталарым берет. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, элге жакшы эле таанылып калдык. Мындай өзүңүзчө мындай болуп кетпейби беке? Кечикеде ушундай ролдорду бере береби дегенчи? Болот андай деле. Мен барып Садык Шернияз жанагы кино тартпадыбы? Курман жандаткан. Ошондо деле бир даткан ролун берчи Садык. Мен деле бир мындай жакшы кийинген бир алкаш эмес, мындай бир серьезный роль ойноп көрөйүн десем, карап туруп аябай күлдү. Мен тажадым дейт. Анан жок, тажаган жокмун, эмне эле ойноп көрөйүн дедим эле, өзүмдү өзүм сынап. Десем, бул кинода сага ылайыгы жок, алкаштар жок, бомждар жок, тормуздар жок. Сага ошондой эле роль болот. Андай бай болуп, манап болуп ойногон сага жарашпайт анда деп тамаша кылган. Өзүңүзгө деле мындай чектөө коюп койгондой эмеспи беке? Сиз деле мисалы. Мисалы мен кумиртотчумун. Советбек Жумадиловдучу. Бул Советбек Жумадилов дайым эле терс каармандарды ойночу да. Анан ушантип комедия ойнойт деп жүрүп, бир жолу барып бир спектакль болуп атыптыр, комедия. Туздуу чөл деген. Ошону көрүп алып, Советбек Жумадиловду көрүп алып, айран таң калгам. Ушундай да киши болот экен депчи. Укмуш ойноп койгон да. Анан мага чектөө деле болгон жок, эми баягы анда-санда кээ бир жерлерде жакшы ролдорум бар меники деле. Баягы келип бүт эле баардыгы алкаш тормуз болбой. Эми кандай десем, мына өткөндө Акыл кара чач деген жомок тарттык, ошондо хандын ролун ойнодум да. Мында кичине мындай бир жаш баладай болуп ойноп бер деди. Хандарды билесиң, илгерки хандар жаш баладай болуп
өйдүк сөйдүк сүйлөгөн хандар болот экен, ошол экен ойноп бериңиз деп андай да ойнодум, мындай серьезный эле. Анан өзүмдү монитордон карап көрсөм, вроде бы жакшы эле. Дагы биртоп эле кинолордо бир 40тай майда чүйдөсү менен 40тай кино өчтүм. Ошонун бир теңинен көбү бир 30тай роль ушу алкаш, тормуз, бомж ар кандай болду да. Анан бир саналуу эле экен бир. Мындай алкаш эмес. Бирок байке мындай карап көргөндө ичип алган эле жаман болбосо байке, жан дүйнөсү таза сонун кишилер эмне, каармандарыңыз анда баурап, эмне сүйлөп, эч кимге зыяны жок, Эч ким менен иши жок, мындай. Мен өзүм турмушумда деле, могу театрда деле атаандашуулар көп болот да бизде. Буларда деле мен көңүл бурбайм буларгачы. Атаандашпайм эч кимсине. Берген ролун майын чыгара ойноп берип коем. Колдон келишинче. Колдон келишинче. Мынакей ушу 86-жылы келдим эле, ошо 86-жылдан бери көптөгөн ролдорду ойнодум. Бирөөнү десем минтип коюп турсуң деген сөз уккан жокмун. Ту деп коеюн. Ошон үчүн Кудай таала деле төбөдөн көктөн карап туруп, жана заслуженный болгонумдагы ошо эрте элден эртерээк алганым ошондонбу деп ойлоп кетем. Баягы өзүм топук кылып эле жүрө берем да. Роль берсе, режиссерлор берсе иштеп коем, майын чыгара иштеп коем. Бир да жолу ошо бир сеники минтип калыптыр, тигинтип калыптыр деген сөз уккан жокмун. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мындай нерсе сизде көп болуш керек Канат байке же мындай тең туштарыңыз деле, же көчөдөн көргөндөр деле ага күлдүрүп койсоңуз болот, мындай кичине бир ушундай сизге кайрылуулар боло берип болуш керек. Эми мындайлар көп болот. Көчөдөн күлдүрүп койбойсуңбу дегендер бар. Анан жаның бар кыттыгылайын дейм сени. Дейм. Тойлордо, жана бир кафелерге, тойгулорго чакырганда, сен артистсиң да ырдап койчу, ырдап бизди күлдүрбөйсүң деп дегендер бар. Мас болуп ашып. Анан мен андайларга көп маани бербейм. Себеп дегенде тамада болгун келбей койду. Тамада болсом эле ушу бир нервиңди жейт да. Ара ичкендер келип алып, күлдүрүп койчу, артист, сен ырдабайсыңбы? Андай мындай деген бир кекер сөздөрдү сүйлөйт. Анан эле ошондон качам да. Жаман көрөм андайларды. Анан каяшай кайчып, урушуп, мушташып кетемби деп эле кой. Тамададан башкасы эле жетишип атат деп тамада болбойм такыр. Такыр тамада болуп көрдүм бир 2-3 жолу. Аягына чыкпай, бирөөндө такыр эле аягына чыкпай какчып кеткен. Мастардан тажап. Жакшы экен. Ошол. Кезектеги жолугушуу дагы аман эсен көргөнүм үчүн кубанычтамын байке. Рахмат. Жыйынтап бериңизчи байке. Кандай? Жыйынтап бериңизчи. Эми жыйынтыктаганда эмне дейбиз? Мына сен деле канча жолу мени келип ошо эфириңе чакырып, баягы адамды алыстан билесиң да. Анан кийин ошо кайра тартып келгениңе чоң рахмат. Сага башымды ийип таазим кылам. Ушунча элге, журтка даңазалап, ушу байкемди бир тартып кетейинчи, жаш өтүп баратат деп келип тартып элге жарыя кылып берип атканыңа чоң рахмат. Ишиңерде ийгилик болсун, аман болгула, ден соолукта болгула. Мындай акыркысы биринчиси болбосун. Мындай тасманын далайын жаратып жүрө берели, аманчылыкта, ден соолукта. Ишиңде ийгилик болсун, аманчылык болсун. Бар болсун. Өзүңдө бар бол. Үй бүлө, ага тууган, жерге жегиң менен аман бол. Көрүшкөн жерден саламыңыз түзүк болсун. Айтканыңыз келсин. Жыйынтабыз, урматтуу көрүүчүбүз. Кийинки бөлүмдөн көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар.